Татангаға үй салып бердік. Сол жақта көрдіңіз бұны? Ең ушуйду салып бердік. Молодец мына. Әтетін тұрады хозяйны. Эмне деген эмгек? Жакшы эмгек кылып атасың, молодец. Оң жақта қарап қойсаңыз, оң жақта полный тетиги артылектин кругун до конца тротуар кылдык. Эки жагына жок болчу. Западныйга. Тротуар жок болчу, вообще такы жок болчу. Эки жагынан тең тротуар кылып жасадык, освещениеден койдук. Сол кайдаңыз. Мынакей. Оң жағын қарасаңыз, мынакей бүт сквер жасап атады. Полностью бактарды тигип, брусчаткаларды коюп. Ош шаар жаңыланып өк деп аткан экен. Оштар жаман. Сүйүнүп атат. Шаар өзү өк деп аткан экен. Наконец-то бир шаарга окшойт экен деп аткан экен да. Кайра асфальт башкача чейин бир 10 жыл кетет да. Ал убакта уже дагы валын пайда болот, колея пайда болот. Бул жерде кийин фреза кылып туруп кайра зыңкыйта басып койсо эле, ал убакта уже биздин өзүбүздүкүлөр опыт алып калат, Асфальт укулатчыгың дагы, таптагычың дагы, зыңкыят сонун болот. Болду эми мындан ары өзүбүздүн эле диги компанияларга, Минтранска эле эме кылыш керек. Минтранска дагы техника алып беришибиз керек. Ар бир райондо бирден асфальтта укулатчыгы, анан жетиштүү техникасы болуш керек. Мисалы Бишкектен, Ош Чүйдөн таш барбаш керек. Мисалы көлдө бир айылды асфальт басам десе, бир 2 айылдын ортосун. Райондогу эле ДЭУнун эле техникалар барып эле баса салыш керек да. Илгери Союз мезгилинде ошондой болчу да. Союз мезгилинде ошондой болчу. ДЭУнун эле техникалар барагалып эле райондун эмесин басып ташташчу. Кийин чачырады, өлдү кетти баардыгы. Оң жакта бүт